жол жеке келаткан көрүп да мунун кыйыгынын немеси себеби эмне болду? Эмне себеп? Ya mınay istey albayt. Açık ele aytıp koyun sizlerge. Ondan gebek gelip şu açık ele. Ağay da gün emes, ağay inisi emes. Uzak çok beşik. Su жағын ойланышыбыз керек бізде. Su жағынан менен буларда сунуштан болгон жок. Камчып атып чыгаруу, кандай эме өтөбүз, сунуш болуш керек эле. Суу болбой атат. Монтип кыйналып атабыз деген туурабы? Бала ыйлабаса эмчек кайдадан. Мында бутылкаларыңар жатат. Шуларды тазалатса болот да. Азыр эмне деген? алар да onu topa. Муну деле сопсонун тарапты кыйып салышат. Муну бир күндүк эмес. Яка кирилет, яка эмне кетет? Яка киришет. Эмне кылат эми? Эмнерге отурушат, ар жерге токой бичине толуп алышат. Жок, музейде отурабы? Мунараак токой бичине. Музейге отурбай яктан келет да. Муну бар да, мороженое мунун баарын алдырса болот да, тазаласа болот. Болот. Эмнеге алдырабыз? Алдырабыз. Кача? Bunu böyle topluğunu karıştı, kıymasın. Dokumentten kıymalısı topluyor. Bizde dokument kılgan udobный olup kalgan da. Азыр шаардын экологдору да билет, алар да. Ошол шаар эколог кимде ошол берет да постоянно буларгачы. Ошол берет да. Ооба. Bunun ne sebebi var? 자, 양, 자, 벤zinge, 자, yemek aydan akçe çok kol, temizleyde çok kol düşünüyorsun. Şey. Çok. Aldım. Qarаңызчы, siz үшін бұл өте чоң уятта. Мынау нерсенин бардыгычы өзүңүз деле көрүп чыгыңыз, мына ушу баклажка тигемеден бери жатат. Стакандардан бери. Бир күн булар ona жол ишпирилер яктын. Бир күн Önüne koyuyorsak arıkşatça. Şonun önünde kıyılan yemeği koyuyorsun. резервуардан эле насоспен тарып берем да. Бет жактан бияк алып келиш канча оны аркып башкарга? Ошо калыштан тарттым. Ошо калыштан тарттым. Ошондон алып баштап 1,5 километрге жатабыз. Канча эмеден, канча дарак эме тиктирдиңиздер мына ушул сиз келгенден бери 2019-жылы келгениңиз? Былтыр мурдагы жылы Канча көчөт? 80 канча көчөт тиктирдик. 80 Арча. Арча. Мына пассатта. Канча? Үстүнө бизге уруксат бербейт буяка. Капарга тигип Мегаком менен. Мына уруксат жок. Жака уруксат жок. Болбосо тигебиз дегендер, дарак тигебиз дегендер аябай көп. Проекттин алып кирсек аябай жакшы. Акчасы азыр кетет, бирок суга жагын полный чече алабыз. Канча сметный эмес? Ну, части чечебиз. Канча сметный стоит? Санап чыгыш керек. Көрүш керек. Да. Сиздер счет канча жыл? Канчасын сиздер беремер? Негизинен ошо зарылчылыкка же ошо тендер менен жок, ошо 6 миллиондон сиздерге чыгып, жок.
Qancha protsent? Қазынаға түсіп қалды. Қазынаға түсіп. Анан алышыңыздар qancha protsent? Же 100% эле сиздер Жоқ, жоқ. Бізге ерте 2,5 миллионнан бастап келеді. Ошо алтыдан Шаруалық иштер, башка иштерге эмелерге жумшап. Быйыл эми көбүрөөк болуп атат. Эмне азыр турникет кылган атабыз. Киребешке. 1 миллион бюджеттен берип атат. Где-то 1,5 миллиондо биздин өзүбүздөн кетет. Өзүбүздүн спецтен эме кылабыз. 1,5 миллион. 2,5 миллион общий. Ошого азыр где-то мозговой эмеси эле өзү $13.000 турат. Эки турникет болуш керек бул жерде? Ал жерге киргенге эки адам кире турган болот. Пантус коюлат. Жанагы инвалидтер киргенде бир пантус коюлат. Негизи 2,5 миллион экен да турабыз той. 2,5 миллион болсо тияка башында эмнеге койдурган жоксуң? Ошол көнгөндө эле туруп салбайсың. Неме? Ошол эми. Турникетке быйыл сатат. Турникетке дұрыс отыр. Неге? Ақчаны есептелесі соның болып па қайра? Сізге бардығына өкіметке ақша жоқ. Мен мұны 2 жылдан бері сунуштап келетканымын жиынтық үшін. Неге рұқсат берді? Анан арғандай емеде бюджетте жоқ, башқада жоқ деп ушундай болуп кетти. Ошо тыйындан эле уламы? Тыйындан. А так мыйзам жол берет да аны орнотуп. Мыйзам жол берген үчүн коет эсен. Анан сунуш кылып биз жанакы Москвадан 2018-2019 Москвадагы жанакы музей Васферов ЖП деген эмеге барып катышып. Ошол жерге болуп келдик. Алардын жасаган иштерин көрүп, алардан келдик. Былтыр Өзбекстандан алардын проекттерин алып келдик. Турабы? Именно турникеттин адамдык фактор. Касса акча алат, 1000 сом алса 200 сомун кирешелейт дагы 800 чөнтөккө салып коет. Турабы? Ошондон миллион акчалар табылмак да мисалы салып койсочу, эмнеге уруксат бербейт? Мен ушул боюнча мындай конкреттен алганда, эгер биз азыр ушул жерибизде болсо, мүмкүн музей өзү мындай болжолдоо менен бир туристтик сезондо 10 миллион сомго чейин акча киреше түшүш керек да. Биз ушуну защита кылып тиги министрдин астында айттык, эме кылдык, жеткирдик ошону. Анан булар 1 миллион бюджеттен бөлүп берди. Биз өзү ошо 1,5 миллион берсеңер деп сунуш кылганбыз. Азыр калганын спецтен жасайсыңар деди. Азыр тендерди өткөзүп, сметасын түздүрүп бүттүк. Тендер берки уткан эмелерге бул жерде утушту. Азыр эми ошо Канча убакыт орнотто? Кудай буйрса, 1 айда уже могу улуу жөөк жолу деп баягы курулган таш жолдо турабы? бул ошо 2000-жылы Бунун пайдалануу бул бүткөн эмес. Кайерге чейин? Азыр оны баягы ошо 92-жылы президент келгендерге чейин андан башка жакта жок. Бул өзү кыргыз оңай, мындайынан айланып чыга турган жол болуш керек деп. Арты кошулган эмес. Кошулган эмес. Ачык жатат ал жак. А мынау баягы Турциянын эмелери бөлүнгөн деп чыгар. Макет менен коюп карап. Турциянын ордуп турган жерге бир Түркиянын Кытайды турган жерге Кытайды жазат. Мына эске карап алам. Бул ошондой